Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Ош шаарынын жашоочулары снос боюнча Садыр Жапаровго кайрылышты. Жайыл районунда уну айдап бара жаткан аял 6 жаштагы кызды сүзүп кетип, ал реанимацияда каза болду. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. 2 жума калды. Асага полиси жоктор 1-июлдан тарта айыпка жыгылат. Кыргызстандын камсыздандыруучулар ассоциациясы 1-июлдан тарта айдоочунун аталган полиси текшериле баштаарын эскертип, жокторго 3000 сомдон айып салынарын айтты. 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сом турат. Асага ири чыгымдан коркойтурчу полис, башкача айтканда айдоочу кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет. Бийлик автоунаасын камсыздандырбаган айдоочуларга мурда айып салууну пландап, бирок улам жылдырып келген. Ош шаарынын жашоочулары снос боюнча Садыр Жапаровго кайрылышты. Ош шаарындагы Алишер Навои көчөсүнүн тургундары жеке менчиктерин коргоо боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Тургундардын айтымында 10-11-12 апрель аралыгында Ош медиасы жеке менчик үйлөрдү сүрдүрө баштаган. Анда тургундар маалымат жыйындарын өткөрүп, алардын абалына коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылышкан. Бирок мындан кийин жыйындарды уюштуруучулар милицияга чакырылган. Сүрдүрүү эскертүү баракчасы жок, соттун чечимисиз жана компенсация төлөнбөстөн жүргүзүлдү. Тургундар өз тилкелерине жолдон 4 метр чегинүүгө аргасыз болушкан. Андан соң экскаваторлордун жардамы менен үйлөрдү талкалай башташкан. Бул иш аракеттердин натыйжасында ар бир жеке үйгө олуттуу зыян келтирилген. Биз жолду кеңейтүүгө каршы эмеспиз, бирок алынган жерлер үчүн кенемте төлөп берүүнү суранабыз деп белгилешти тургундар. Ырчы Гуланда атасына арнап жаңы ыр жазып, клипке балдарын тартты. Гуlandaдан жапжаңы клип. Атакем 2025 хит. Бардык аталар аман болсун сиздерге арналат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп койгуңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ойденги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Дубайдагы 73 кабаттык имараттан чыккан өрттөн 4000ге жакын адам куткарылды. Бул тууралуу Эмират өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, өзгөчө кырдаалдар кызматы 764 батирден 3820 адамды эвакуациялаган. Азырынча окуянын кесепетинен жабыркагандар жок. Блогер Бауыржан Абдумаликов 2 айга камалды. Соттун чечими менен блогер Бауыржан Абдумаликов 2 айга убактылуу кармоочу жайга камалды. Ага карата кылмыш иши 26 майда Instagram аракчасына Ош облусунда орто мектептеги жолугушуудан кийин күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөн аялдын өлүмү тууралуу жазган билдирүүсүнөн кийин козголгон. Бул пост коомчулукта кеңири резонанс жараткан. Таласта мед кызматкерлердин жетишсиздигинен түшүнбөстүктөр жаралууда. Талас облустун Манас районунда жашаган тургун Сокол медиа редакциясына кайрылып, райондук ооруканада дарыгерлердин жетишсиздигинен жарандар кыйынчылыкка кабылып жатканын билдирген. Анын айтымында ооруп калган кичинекей баласын ооруканага алып барганда дарыгерлердин көбү жумуш ордунда болгон эмес. Бирок кийинчерээк ал жаран өз билдирүүсүнөн улам кечирим сурады. Анын айтымында ал учурда абдан тынчсызданып, ачууланып видео тартып алган. Кийинчерээк ал ооруканага кадр тартыштыгы бар экенин, 62 дарыгердин жумушун болгону 19 дарыгер аткарып жатканын түшүнгөн. Ошол учурда абдан кабатыр болдум. Балам ооруп, дарыгер таппай калганда ачууланып кетип, видео тартып жибердим. Кийин баарын түшүндүм. Дарыгерлердин аз саны көптөн ишти
кылып жатканын билдим. Бардык медицина кызматкерлеринен кечирим сурайм деди ал. Так ошол учурда дарыгерлер башка бейтапка операция жасап жатканы да маалым болду. Бул тууралуу операция болгон бейтаптын кызы билдирди. Видео тартылган учурда апама операция жасалып жаткан, дарыгерлер жетишпей жатышкан эле деди ал. Булак Сокол Медиа. Жайыл районунда унаа айдап бара жаткан аял 6 жаштагы кызды сүзүп кетип, ал реанимацияда каза болду. Жайыл районунда жол кырсыгы катталып, жаш баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды. 2025-жылдын 13-июнь күнү болжол менен саат 21:30 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Акбаш ат айылындагы Кучкач ата көчөсүндө жол кырсыгы болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык 1994-жылы туулган жаран Lexus үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып 2019-жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Окуядан жабыркаган бала дароо реанимация бөлүмүнө жеткирилген, бирок алган жаракаттарынан эсине келбей каза болгон. 2025-жылдын 14-июнунда бул факты боюнча автоматтуу транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө иштеринин алкагында унаанын айдоочусу 1994-жылы туулган Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмыш ишинин алкагында бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда жабыркагандардын мыйзамдуу өкүлдөрдүн көрсөтмөлөрү алынууда. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгүнүн бар жогу, унаанын техникалык абалы жана тиешелүү документтер текшерилүүдө. Бул иш боюнча тергөө иштери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүндө тергөө улантылууда. Чүй облустук Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы